Облус аймагындагы 3 районго жана Каракол шаарына Кореялык Вика кайрымдуулук фонду тарабынан жардам көрсөтүлдү. Каттоодо турган аз камсыз жана жардамга муктаж үй-бүлөлөргө мектепке даярдык иретинде кийим-кече таркатылып берилди. Вика кайрымдуулук фонду жаш балдардын окуусуна, таалим-тарбиясына көмөк көрсөтүү максатын көздөйт. Бул ирет балдарга Кореядан кийим-кече алып келдик. Мен убактылуу Каракол шаарында жашап, балдарга корей тилинен сабак берем. Ошол себептен дал ушул Каракол шаарындагы балдарга аз да болсо көмөк көрсөткүм келди. Ысык-Көл облустук Кызыл Ай коому Корей маданий борбору менен тыгыз иш алып барып, кайрымдуулук ишмердүүлүгүнө көмөктөшүп келет. Бул ирет дагы өнөктөш катары Кореядан келген жардамды чыныгы муктаж жарандарга бөлүштүрүп берүү аракетин колго алган. Бул иш-чарада бул корейский компания өздөрү Кореядан жаңы кичинекей балдардын мектепке чейинки балдардын кийимдерин алып келишиптир. Азыр биз өнөктөш болуп бул грузду Бишкектен принимать эттик, таможнядан растаможить этип, чыгымдарын баарын төлөп, анан кийин бул жака алып келип, мынакей азыр бүгүнкү күндө 3 районго жана Каракол шаарына таратылып атат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл областындагы кармактуу өкүлчүлүгүнүн демилгесименен жана Корея өлкөсүнүн мамлекетинин Века коомдук кайрымдуулук уюму тарабынан ушул 3 район анан Каракол шаарына турмуштук оор кырдаалга туш болгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жайкы окуу жылына карата кийим-кечек таратылган. Бул 5 жаштан 15 жашка чейинки балдарга. Бул жерде баардык тизме менен ушул тиешелүү балдарга бүгүн жардам берилген турат. Бул үчүн биз ыраазычылык билдиребиз өкүлчүлүккө жана Корея мамлекетине. Чындыгында бул аз болсо дагы балдар үчүн бир жакшы бир окуу жайына, бир окууга бир даярдык болот деп эсептейм. Вика кайрымдуулук фонду 18 жылдан бери дүйнө жүзүндөгү турмуш шарты оор кырдаалга кептелген балдарга жардам көрсөтүп келет. Бул сапар Түп, Ак Суу жана Жети Өгүз райондоруна, ошондой эле Каракол шаарындагы ата-эне мээримине жана социалдык көмөккө муктаж 800 балага көмөк көрсөтүп, күнүмдүк зарыл болгон кийим-кече менен камсыздалды. Миргүл Жеңишова, Нурдин Урманбетов, Илич Касийинов, Каракол шаары.